Өмүр деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган. Бүгүнкү программабызда санавиация тармагында эмгектенип келе жаткан кызматкерлердин кесибине токтолобуз. Биз барган учурда чакыруу түшүп калгандыгына байланыштуу санавиациянын жааматы менен эне жана баланы коргоо борборунан тиешелүү дарыгерди алып Чүй областтык ооруканага сапар алдык. Здравствуйте, меня Константин зовут, я врач-реаниматолог с Национального центра охраны материнства и детства. Поступила сегодня заявка по санавиации. Так как у нас третичный уровень, мы ездим, всегда консультируем. Первичный уровень – это областные больницы, вне зависимости от регионов Кыргызстана. Если поступает заявка, мы в свободное время ездим и смотрим тяжелых детей. Ну, пойдемте сейчас пока. Желаю вам удачи. Спасибо большое, вам тоже. Бейтап оор абалда жаткандыгына байланыштуу кирбей коюуну туура көрдүк. Саматбек мырза бала кезинен бери хирург болууну кыялданып, жан дүйнөсүн, бүт өмүрүн медицинага арнап, эл үчүн кызмат кылып келе жаткандыгына 34 жылдын жүзү болду. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бала чагыңызда кыялыңыз орундалдыбы? Чынында эле мен ушул врачтык кесипке, анын ичинде ушу хирургия жаатына барамын деп 8-класста ойлоно баштагам. Себеби ушул кезде мен бир тууган агам эмнеге кырсыкка кабылып калды. Баягы жол кырсыгына кабылып, анан кийин ошол жерден ошол райондук больницада где-то бир жумада өзүн билбей жатып калды. Анан кийин ушу врачтар ошондо мен эми күндө барып аттым да, күндө барып, күндө ошол жерде болуп аттык. Анан ошондо врачтардын кылган баягы биринчи мага эмне кылганы бул ушул оорулууга кылган мамилеси. Ал убакта кесибине берилген врачтар иштечи, алар кийин бизди окутуп калды. Ошол кишилердин кылган эмнеси. Алар ар бир адамдын көзүн ачып баягы бир эмнеге же сөзгө же бир эмнеге мындай реакция кылганынан баштап сүйүнүштү да, аябайчы. Мен ошондо мен дагы ушундай болуп бир жакшы хирург врач болсом, мен дагы ушундай элге жардам берсем, ооруларга жардам берсем деген кыялым бар эле. Мына 10-классты бүтүп ал убакта 76-жылы ушу Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна келип кирип, биринчи жыл дарылоо курсунда, андан кийин биринчи курска өтүп, ошондон бери 83-жылы бүткөм. Ошондон бери иштеп келатам. Өзүм кесибим боюнча хирургмун. Райондо иштедим, Ош облус больницада иштедим, хирург болуп. Анан кийин бул жака клинический ординатурага деп коебуз, ошого тапшырып анан кийин келип калдым да. Санавиация бөлүмүнүн кызматкерлери майрам күндөрүнө карабай, күнү түнү элдин саламаттыгын камсыз кылуу үчүн бардык муктаждыктарды жөнгө салууга аракет кылып келишет. Алар дарыгерлер, айдоочулар жана диспетчерлер. Бир отделенияда отуруп иштеген менен бул диспетчерскийде биз башка регион областтарга, например, башка райондорго чыгып, биз дагы ооруларга биринчи врачтарды жиберип, ошолорго жардам көрсөтүп, бир дем эмебизди, салымыбызды кошотабыз деп ойлойм. Ооруканалардагы чыгып, консультант сурашат. Ошолорго да консультант беребиз. Если мындай санасак, бир 30га чейин чабуу бар да.
Ылдамдык эми ар кандай шаар ичинде бир 80-90. Мындай алыска кеткенде 100дөн ашырбайт биз. Эми аракет кылабыз баягы батыраак жеткенгечи. Анан мигалка деген бар, сиренибиз бар, ошонун баарын включать этип, анан кээ бир көп эле жол берет, анан кээ бир баягы билбегендер жол бербей эметип коюшат. Телемедицина борбору алысты жакын кылган көпүрө областтардагы райондордогу бейтапканалар менен түз байланышууга мүмкүнчүлүк түзүп берет жана көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшөт. Бул тармактын өзгөчөлүгү алыскы бизден алыс жайгашкан региондордогу ооруканада өзгөчө татаал оорулары менен бейтаптарга биздин адистердин ошолорго жардам бериши, ал жака барып отурбай убакытты жанагы топливоны дегендей экономия кылып, анан так ошол убакыт тез аранын ичинде ошолорго жардам берүүдө негизги максаты жана өзгөчөлүгү ушул телемедицинанын. Эми демилгени ар бир эле оорукана көтөрүп чыгат. Райондордо мисалы айтып атасыздар, интернет бар деп. Интернет бар, бирок ошону 24 саат бою жылына 365 күн такай ошол непрерывно обеспечить тургандай азыр жок да. Мисалы больницаларда ушул мамлекет төлөп бербейт да интернетти. Кээ бир ооруканаларда интернет жок. Бул эми интернет болуш бул маселенин бири эле. Башка тарабы дагы бар, мына мындай камералар болуш керек. Камералар болсо аябай мындай өтө жыштыкта болуш керек да, высокий качествода. Анткени болсо оорулууну болсо биздин адис башка ооруканада жаткан ооруну бул жактан көрүш үчүн цвети, түсү, анан кебетези бүт көрүнүп туруш керек. Накта көрүнүп туруш керек. Ошондо гана биздин адис аябай так диагнозду, так ушундай совет бере алат да. Ошол туура болот. Жети областын баарын кыдырып, медициналык тез жардамды көрсөтүп, чакыруулар түшкөн учурда кандай гана кырдаал болбосун барып, жабырлануучуларга жардам көрсөтүп, бейтаптардын маселесин чечкен адистердин 80% улуттук госпиталдан экендигин Нарымбек Акматов кошумчалады. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Канча жылдан бери бул кесипти аркалап келатасыз? 20 жылдан ашып калды. Башында болсо ушу хирургия кесибинде иштеп, азыр эми ушул тез жардам, план консультативдик медициналык кызматында иштеп жатабыз. Эми мурун Совет Союзунун убагында бул санавиация деп айтылат эле. Азыр эми ушул 2 жылдан бери ушул бөлүм башчы болуп иштейм. Биздин болсо кесип мындай кантсам кызматыбыз кооптуу кызматтарга кирет. Эмнеге дегенде биз болсо айрыкча баягы тоолуу республика болгон үчүн биз болсо баягы мурун болсо эми самолет бар эле, вертолеттор бар эле. Анан азыр болсо только баягы эми мындай айтканда специализированный машиналерибиз эле бар да. Анан эми азырынча азыркы убакытта биз болсо ошо эми 1000ден ашык выезд кылабыз. Ошол медициналык кызматкерлер барып, ошол ордунда кызмат көрсөтүшөт. Эми операция болобу, консультация болобу, ошолордун баардыгын көрсөтүп, анан кийин эми негизги максатыбыз бул болсо кыргыз элине болсо жарандарына жардам, медициналык жардам көрсөткөн. Канча автоунааңыздар бар жана алардын абалы кандай? Биздин азыр учурубузда 3 унаабыз бар. 3 унаабыз тең Mercedes Sprinter.
ичинде болсо бүт керектүү медициналык тез мындай экстренный жардам бергенге бүт нерселери бар. Анын ичинде болсо ушу баягы кардиомонитор, кислород, дыхательный аппарат деп айтылат, эми ошолордун баардыгы бар. Анын жабдоолору ошо жолдо келатып, эми көбүнчө ал биз болсо мындагы пациенттерди болсо кээ бирде биз болсо аларды болсо более высокий уровень деп коет. Эми 3-уровеньге которгонго биз аларды шаарга которуп келебиз. Медициналык центрлерге, национальный центрлерге. Бул гинекология болобу, акушерство болобу, бул болсо инфекция менен, анан башка оорулар менен дагы. Бизге 3 унаа жетиштүү, бирок чын айтканда көп учурда болсо бизге болсо эми силер түшүнөсүңөр да, мында кышында перевалдар болот, жолдор жабылып калат, кар түшөт, анда башка кошумча баягы маселелер пайда болуп калат да. Анан ошол маалда чын айтканда бизге кыйыныраак болуп калат. Эмнеге дегенде биз болсо ошол маалда бизге ошо медициналык санитардык транспорт, ошо именно вертолет болсо же самолет болсо бизге аябай жакшы болот эле. Дегенде автоунаа болсо ошо бир какой-то определенный точкага барыш үчүн кээде болсо 6 саат, 8 саат, 12 саатка чейин жоготот. Самолет менен же вертолет менен боло турган болсо, бул аябай тез жардам ошондо өзүнүн функциясын жакшы аткарат болчу да. Тез жардамды өз учурунда көрсөтүү максатында сиздер азыркы учурда автоунаа менен баруу бир аз кыйынчылыкты туудурат деп калдыңыз. Анан вертолет алып берсе жакшы болот эле деген маселени көтөрүп атасыз. Анан буюрса бул маселе чечилеби? Кулак кагыш кылып, балким ушул маселе жөнүндө кайрылдыңыздарбы жогорку жака? Бул кайрылуулар болсо ушу 2 жылдан бери бул кайрылуулар болуп атат. Эми муну да туура түшүнүш керек, биздин өлкөбүз өтө деле бай эмес. Аны вертолетторду деле кармаганга эми кантсам обеспечениясын чын айтканда кыйыныраак болуп атат. Анын финансовый поддержкалары эмелери кыйыныраак да. Ошондуктан бизге чын айтканда бул нерсе керек. Мен ойлойм, эми правительство Кыргызстан өзү өнүгө баштаган сайын биздин эле службабыз өнүгө баштайт го деп ойлойм. Сиздердин жамаатыңыздарда канча киши эмгектенет? Эми бул бөлүмдө болсо 4 диспетчер бар. Мен заведующий отделение болом. Андан сырткары биздин чын айтканда жамаатыбызда аябай көп врачтар. Бул болсо ар бир специальность, бул 38 специальность. Нейрохирург, нейротравматолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог жана башка эмелерде специалисттер. Тез жардам кызматы болгондон кийин бизге болсо бүт кызматкерлердин специальность, узкий специальность болгондордун бардыгы керек. Ошондуктан биз болсо күнү түнү болгондо дагы кайсы убакта ушу чакыруу чыгып калса, биз болсо ошол чакырууга ошо специалисттерди обеспечить этип, мындай камсызданып жөнөтүп турабыз. Кесибиңиздин плюс жана минус жактарына токтоло кетсеңиз. Эми чын айтканда бул кесип эми кандай десем, эми өзүбүз тандап, өзүбүз ошого көп маани берип, айтканда мына жаныбыз менен ушу профессияга киргенден кийин чын айтканда бул болсо образ жизни болуп калат экен да, мына айткандачы. Кантип келгенибиз, эми баардыгыбыз эми бала чака, может быть, бала чак убагыбызда ошону энсеп, ошого келгенбиз да. Анан кийин минус жактары эми чын айтканда мен айтып атпаймынбы, күнү түнү, кээде болсо майрам күндөрү, анан башка учурда болсо, например, биз болсо түнү үйүңдө жатсаң, вызов десе, вызов менен ошо райондорго барасың, кээде болсо алыс райондорго барасың. Ошо жолу болсо, например, 6 саат, 8 саат болуп калышы мүмкүн. Эми ар түрдүү болот. Кышында, күзүндө, жазында ушундай да. Анан майрам деген нерсени биз чын айтканда көп деле биле бербейбиз. Ошондо майрам болгондо биз ушинтип
кээде болсо вызовдордо жүрүп калышыбыз да мүмкүн. Эми ага бала чага дагы, үй бүлө дагы уже көнүп бүтүштү ага. Кайсыл областтан же болбосо райондон чалуулар көп түшөт? Эми биз болсо бизде республика боюнча азыркы учурда 6 ушундай служба ачылган, ар бир областной больницаларда. Бирок эми биз болсо, чын айтканда, биз болсо көбүнчө мына северный регионду көбүрөөк камсызданабыз. Специалисттер менен камсызданабыз. Камсыз кылабыз. Ошондуктан бу жерде болсо көбүнчө бизде Чүй областына түшөт, Нарын, Ысык Көл, анан Талас району областтарынан түшөт. Айлык акыңызды 2 эсе көп төлөп берем деп чет өлкөдөн чакыруу түшсө кабыл алат белеңиз? Бизде чын айтканда мындай нерселер көп болот. Эмне дегенде биз эми хирург болгондон кийин хирургтун болсо, например, Россия эле болобу, Казакстан болобу, ал жерде биз зарплата дейбиз, ошо зарплатасын болсо, чын айтканда алар 2 эсе же 3 эсе көп алышат. Эми биз бул жерде үйүбүз бу жерде болгон, ата энебиз бу жерде болгон, жерибиз ушул жер болгондон кийин биз болсо эми как патриот болуп иштейбиз. Өзүбүздүн болсо ошо Кыргызстандын жарандарына жардам бергенге аракет кылабыз. Иштөө графигиңиздер кандай? Иштөө график деген мен айтып атпаймынбы, биз болсо баягы майрам, күнү түнү иштелет. Бирок болсо өзүнүн графиги бар. Эми диспетчерлер болсо алмашып турушат, суткалап турушат. Врачтар болсо, чын айтканда, алар болсо үйүндө, жумушунда же үйүндө болушат. Чакыруу түшкөндөн кийин аларды жөнөтөбүз. Кайсыл адистерге чакыруулар көп түшөт? Эми азыркы учурда баягы автоунаалар аябай көп болгондуктан, анан көп учурда жол эрежесин сактабаган үчүн бизге көп учурда авария, ДТП учуру менен көп адистерди сурат. Көбүнчө бул нейротравматолог, анестезиолог-реаниматолог. Көп учурда алар болсо барып ошол жерден операция кылып, өзүнүн болсо кантесем жардам берип келишет. Авария болгон учурда эң негизгиси бул баягы туура биринчи медициналык жардам көрсөткөнү, бул негизги нерсеси. Эмне дегенде көбүнчө туура эмес көрсөткөн же көрсөтүлбөгөн биринчи баягы медициналык жардам болгондуктан көбүнчө адам кош айтышат бул жарандар. Анан ошондуктан мындай учурда болсо дем алганын карап, сынык болсо сыныгына болсо баягы шак коюп дегендей, если баягындай эме болсо, кан агып атышкан болсо канды токтотконго аракет кылыш керек. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп, жакшы маек куруп бердиңиз. Ар дайым эл үчүн кызмат кыла бериңиз. Элдин алкышын алып, элдин өмүрүн сактап, ар дайым сиздердей патриот мырзалар көп болсун. Рахмат. Бул болсо эми силер болсо ушундай чоң маселени көтөрүп, ушундай ачыкка чыгарып атканыңарга силерге чоң рахмат. Неге дегенде мындай айтылганда бул кооптуу служба болгон, кызмат болгондон кийин бул өзүнүн проблемаларын болсо эми бардыгын болбосо да четин чыгарып койдук эми, бирок ошолор да чечилеби деп туруп мен дагы ишенем. Өмүрүбүздүн узартуунун эң башкы сыры бул албетте жакындарыбыздын жакшы сөздөрү жана жаркын маана экен. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.